Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Жакындан бери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов агайдын Нарк Куржун аттуу китебиндеги окуяларга каймана айтылган бир нарк сөздөрүнө тиешелүү нерселердин айрымдары окурмандардын калың катмарына кээ бир учурда жетпей калышы мүмкүн экен. Ошону чечмелөө багытында Нарк Куржун 2 деген экинчи китепти ушул Бурусун Бабашева эжебиз чечмелеп чыкты. Ушул китептердин айланасында бүгүн бир аз талкуубузду улантуу үчүн биз өзүбүздүн студиябызга Сүйүнбек Касманбетов агайды, профессор Жеңишбек Чыманов агайды, профессор Сулайман Рыспаев агайды жана ушул Нарк Куржун 2 китебинин түзүүчүсү Бурусун Бабашева эжени чакырганбыз. Анда эмесе сөздү Сүйүнбек агай өзүңүз ачып берсеңиз. Арыбаңыздар, замандаштарым, урматтуу окурмандар, журтчулугубуз. Биз 4 китеп жазып чыгардым. Биринчисинде Жол санат, анан Ой санат, Нарк Куржун деп бул биринчи 3 китеп. Бир жыл мурда чыккан. Коомчулукка жарыялангандан кийин көп пикирлер айтылды. Айрыкча ушул Нарк Куржунду дагы кеңейтип, а жердеги көптөгөн окуяларды, түшүнүктөрдү, сөздөрдү жана тыныш белгилеринин коюу эрежелери тууралуу суроолорду беришти аябай көп. Анан сиз бул Нарк Куржунда кичине эле чыгарып койдуңуз. Муну аягына чыгарып бербейсизби? Кыдырып айткандагы сөздөрүңүздүн бири дагы Нарк Куржунга түшпөй калыптыр дегенде, анан Нарк Куржун 2 деген 4-чү китебим, экинчиси чыкты да. Нарк Куржун 2 бул толукталды. Мурдагысында 30 болсо азыр 70 болуп бу жерде толугу менен бүгүнкү күнгө чейинки айтылган, Facebook баракчамда жарыяланган нарк баяндар. Бул китепти күчүнө келтирип, көркүнө чыгарып, китептин ар бир сөзүндөгү тыныш белгисинен баштап маанисин, эмне үчүн ушу сөздөр айтылды, эмне максат менен бул китеп мамлекеттик кызматкердин калеминен чыгып атат. Бул эмнеге байланыштуу деген суроонун баарына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин котормо бөлүмүндө редактор болуп иштеген Бурусун Бабашева адабияттык илимий талдоого алып чыкты. Кайсы максат менен жазылды, эмнени туюндуруп жатат, эмнени айткысы келген, эмне үчүн агайыбыз тыныш белгини ойку кайкы пайдалана берет. Тыныш белгини дагы сүйлөтүп атат агайым деп, ушул жагдайда изилдөө жүргүзүп, бул мектеп окуучуларына жана студенттерге ылайыктуу хрестоматия китеп сыяктуу болуп калды да. Ошону менен коомчулуктун астында Бурусун Бабашевага ыраазычылыгымды билдирип, ушул китепти ушундай деңгээлге көтөрүп, курал окуу куралына айландырганына ыраазы болуп отурам. Нарк Куржун биринчиси да, экинчиси дагы ошондой эле буга чейинки чыккан Жол санат, Ой санат китептеринде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 8 указы чыкты. Идеология жаатында, идеология багытында Кыргызстан келечекке кандай элбиз, кантип жаралганбыз, кандай ушундай тилектер менен биригип, уюп, журт жаратуучу, тил жаратуучу, маданият жаратуучу илгерки улуу калк, улуу дастан, Манас дастанынын ээсибиз деп айтып келе жатабыз. Мына ошол указдарга негизинде, указдардын алкагында Нарк Куржундагы ар бир баян профессор Жеңишбек Чыманов айткандай, бүгүнкү ар бир окуяга абийир, адеп, күрөш, тил, дил дегеле каада, салт, намыс, ар дүйнөсүнө кайсыл указ кайсыга багытталса, ошого байланышкан, ошол указдан ээрчип чыккан нарк баяндар, түшүндүрмөнүн ыкмасы. Анда ынтымактуу бололу деп басып кете берген эмес, ынтымактын өзүнүн касиетин ачып, аны бирине бири кантип түшүндүрүп келишкен деп. Ушу Нарк Куржунда ошого негиз басылып, ушул 4 китеп жарык чыгып атат да. Ошо 4-чү китепти ушундай окуу куралына айлантып, нарк сааттарында кошумча сабак катары пайдаланы деп менин бир нече консультациялык жолугушуумда профессор Сулайман Рыспаев агайдагы бир нече нарк китепчелери деп, нарк баяндары, нарк сабактары, нарктуу көрүнүштөр деп көптөгөн мектеп окуучуларына, студенттерге арналган китепчелерди жаратып атат.
Экөөбүз бирде кеңешебиз, бирде талашабыз, мунусун айталык, мунусун коелук деп. Мына ушул жагдайда ушул китептер келип чыкты. Урматтуу көрөрмандар, замандаштарым, бул китептер Борбор шаарыбыздын Нуска деген магазинине келип түштү. Ошол жерден алсаңыздар болот, пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Бул китепке баш сөздү профессор Жеңишбек агайыбыз жазды. Бул киши аябай жиликтеди. Өзү кесипкөй адам, көп жылдан бери ушул тармакта эмгектенген адам, сөз өнөрүн аздектеген адам, кепти сөздү, сүйлөө өнөрүн боюнча дарс окуган агайыбыз бул киши дагы өзүнүн эмгегин ушул жакка кийирди. Анан калган сөздү ушул агайларым, замандаштарым, Бурулсун Бабашева ушулар узатат болуш керек. Мен кыскача айтарым ушул, Наркужунга 2-ге кирип, пайдаланып, кенен кесири алып алсаңыздар болот. Дагы бир жолу айтам, Бишкек шаарынын Нуска китеп дүкөнүндө сатууга түштү. Анда мен ошол нарк темасын улай эле профессор Сулайман Рыспаев агай сизге суроо узатсак, деги эле ошол наркты жайылтуу бүгүнкү күндө калың элдин катмарынан сырткары өзгөчө баягы биздин келечегибиз балдар, жаштар дейт эмеспизби? Ошол жаштарга, балдарга наркты жеткирүү багытында дагы сиздин иш аракеттериңиз болуп атат. Жалпы эле ушул нарк жөнүндө кантип жеткирип жатасыздар? Кандай аракеттер болуп жатат? Ушул жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Эми бу наркты өзү ким жаратат? Наркты эл жаратат. Аны элге ким таратат? Аны сөзмөрлөр, акылмандар, чечендер, көсөмдөр таратат. Демек, улуулардын оозунан чыккан нарк ошолор аркылуу кичилердин кулагына кирет. Ансыз нарк талаалап бир күнү жок болот. Ошон үчүн нарк таратуучу чечендер, акылмандар, көсөмдөр элди эл кылып улантып, бүгүнкү күнгө чейин кандай катаал жылдарда, кандай татаал замандарда кыргызды сактап келген. Кезегинде кадимки алар акыны Расул Гамзатов мындай деген да: бу элдик салтты, элдик өнөрдү кантип муундан муунга таратабыз, кантип укумдан укумга жеткизебиз. Аны китеп менен жеткирсек болот. Бирок китеп деген кайсы бир күнү бир текчеде чаң басып кала бериши мүмкүн. Адамдын оозунда болсо, андан бирөөнүн кулагына жетип, муундан муунга кете берет. Мына ошол муундан муунга калган, оозда жашап калган сөз өлбөйт деген да. Ана мына бүгүн биз кандай заманга келдик? Биз бүгүн кибер заманга келдик. Бул кезде мындай техниканын куралдары бизге жардамчыга келип атат. Биз китеп заманында жашадык, китеп окуп жашадык. Китеп заманы дагы азыр өзгөрүп баратат. Азыр техниканын заманында биз ошол техниканын заманындагы куралдарды ушул нарк таратканда дагы колдонуп калышыбыз керек. Мына бүгүнкү нарк таратуучу мен ушул биздин мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Сапарбековичти айтат элем да. Элдин наркын таратуучу мына ушул бүгүнкү күндө чоң кызмат кылып атат. Ушул киши. Эми сөз деген бар да. Сөз дагы жумуш деп айтылат. Жер каскан, асмандан, жердин астынан жанагындай кен издеген адамдардын илиши эмес, сөздө дагы, сөздү айтып жүргөн, сөздү элге жеткирип жүргөн, сөздү элге түшүндүрүп жүргөн адамдар дагы бул иш деп айтылат да, иш деген адам да. Ошон үчүн сөз дагы жумуш, сөз дагы иш деген ошол. Болбосо мугалимдердин тарбиялык таалим сөздөрү балдардын кулагынан кирип, боюна сиңип, аны ошол адам болбосо каякта сөз болот эле, каякта жумуш болот эле. Мына ошондой да, мына ошол нарк куржун, мына ошондой
китеп заманында китепке түшүп эми бул китеп аркылуу элге жетип атат да. Бул бүгүнкү күндөгү биздин эң таасирдүү куралыбыз ушу китеп. Эми муну интернет аркылуу таратса болот. Жана YouTube аркылуу таратса болот. Азыр укма китеп деген аудио китеп. Азыр эң популярдуу каражат укма китеп болуп калды. Эгерде ушуну мындай албетте могуларды окусак болот. Укма китеп менен, аудио китеп менен сонун кылып туруп мындай кыска окуяларды куюлуштуруп, ушул боюнча көркөм окуп туруп, ушундай эмоционалдуу окутуп туруп, сезимдүү окутуп туруп, анан кийин ютубтарга биринчи окуя, экинчи окуя, үчүнчү окуя деп туруп 100 окуяга алып келсек, жүздөгөн нарктык баягы эрежелер элге жетмек да. Жанагы мына бүгүнкү күндө бул нарк куржун деген сөз элге жетип отурат. Нарк куржун деген өзүнчө термин катары, өзүнчө жаңы сөз айкалыш катары элге жетип отурат да. Нарк куржун дегенде Сүйөнбек Сапарбековичти эстеп атат элдерчи. Ошон үчүн мен да бир жолу айткам, ошол жомокто дагы кандай укмуш нарктар бар, уламыштарда кандай нарктар бар. Ошол уламыш менен элди, жомок менен элди тарбиялап келгенбиз. Эми бүгүн мындай семинардын тили менен, конференциянын, тренингдин тили менен, чогулуштун тили менен жашап калган, тойдун тили менен жашап калган заманда бизге мындай нарк куржундагы ширин сөздөр, таттуу сөздөр бизге керек. Ошон үчүн мен мындай бир демилге кылгамда, Сүйөнбек Сапарович дагы колдоп отурат. Мен ушундай кыргыз нарктары же болбосо улут наркы, улут уңгусу деген багытта 20га жакын мына ушундай майда китепчелердин сериясын түздүм да. Мунун ичинде 4 китеби Сүйөнбек Сапаровичтин нарк куржун биринчи, экинчи, мына жердеги жол санат деген китебиндеги ичиндеги ар биринен бир 30дан бет, 40дан бет жерин бөлүп алып атам, баягы ширелерин да, шире жерлерин бөлүп алып, момундай бирден мисалы бир китеп, мына нарк куржун 2 өзүнчө мына онун ичиндеги сыгып алган согу да, мындай алганда. Бул да бир жолу. Ошондой кылып туруп анын ар бири окшош. Мисалы үстү ишылып баардыгы окшош да, окшош, ар бири мындай жайнатып койгондо бир талаанын бир гүлдөрүндөй көрүнөт. Мына ошондой кылып туруп мектептерге жеткирип, мындай керек болсо кызмат чөйрөсүндөгү инсандарга, адамдарга жеткирсек сонун болмок. Кызмат адамдары кыргыздын наркын билбесе, кайдагы кызматтык нарк болот? Мына кызматтык кодекс деген нарктын негизиндеги кызматтык кодекс биз үчүн абдан керек. Мына кадимки акылман, Кытай акылманы Конфуцийдин мындай сөзү бар. Элди падыша мыйзам менен башкарса, мыйзамдан качып кутулуп отуруп эл куйту болот деген. Нарк менен башкарса, эл уяттуу, намыстуу болот деген да. Эгерде бизде ушундай бир мамлекетибизде бир ушундай бир система иштелип чыкса, нарктуу башкаруудан нарктуу жашоого чейин бир системалуу бир мамиле кылсак, анда элибиз сөзсүз түрдө өзгөрөт. Мына бүгүнкү күндө биздин улуулар дагы өзгөрүп баратат. Нарктуу карыяларыбыз, баягыдай бата бере албаган карыялар, аксакалдар бүгүн бата берүү жөнүндө мындай намыстангандан ойлонуп атат. Мен ойлочумун, ушундай нарктуу түшүнүктөр жаштарга эле керек деп. Жаш эмес, улууларга керек экен. Мен мындан 4-5 жыл болуп калды, Кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү деген бир китеп чыгаргам. Мен ошол китепте жаштар үчүн деп койгом. Жаш эмес, улуулар үчүн экен көрсө. Себеби улуулар айтып отурбаса, каяктагы жаштар угат эле. Улуулар карманбаса нарктуулукту, каяктагы жаштар чыгат. Улуулар сүйлөбөсө наркты, каяктагы жаштар сүйлөйт. Ошон үчүн мен мындай дегем.
Акылы жок жаштан көрөкчө, ыйманы жок карыялар коркунучтуу дейт. Себеби улуулар, карыялар өзүнүн баягы курагына жараша наркты сүйлөбөй, тетири сүйлөп, элди бузуп, жарып, тетири бир мамиле кылып, ушундай кылып атса, элдин уюткусу бузулбайбы? Мына ошон үчүн ушул нарк Куржун китептери бул элибиздин, улутубуздун китеби болуп калыш керек. Мисалы улуттун, мусулманчылыктын эң биринчи китеби Куран болсо, кыргыздын китептери ушул Манас, Семетей Сейтек, жанагындай кенже эпостору, макалдар, лакаптар, анан ушул нарк китептери болуш керек. Ушул Сүйүнбек Сапарбековичтин Нарк Куржун китеби жазылып, ал соцсеттерге тарап, окурмандар чөйрөсүнө тарагандан кийин, учурда айрым окурмандар аны окуп дароо эле сиңирүүгө даяр эмескен, же болбосо ошол эле окуялардын ичинде ар кандай каймана бир маанилер берилип калган учурлар болот экен, көөнө сөздөр кезигип калат экен. Мына ошондой учурлардан, мына ошондой абалдан чыгыш үчүн окурмандарга ошол китепти чечмелөө багытында кыргыз тилчи Бурулсун Бабашева эжебиздин жазган Нарк Куржун 2 китебине баш сөзүн жазган профессор, кыргыз тилчи методист Жеңишбек Чыманов агайдын пикирине назарыбызды бурсак, кандай эмесе? Рахмат. Эми Нарк Куржун жарык көргөндөн баштап, мурунку биринчи жарык көргөндөн баштап, коомчулук тарабынан абдан жылуу кабыл алынып, көптөгөн пикирлер айтылып, кызыгуулар болуп жатат. Буга да шүгүрчүлүк кылалы, себеби ошол китепке, Сүйүнбектин Оозеке айткан сөздөрүнө баа берип, алар өзлөрүнүн рухий жаргылыгын, рухий жактан бир нерсе талап кылып турган нерселерин канагаттандырууга багытталып жатканын сезгени бул жакшы нерсе да. Себеби кыргыз мурдатаны, салтты, наркты, тилди, сөздү барктап келген. Кечээ жакынкы күнгө чейин эле мындан 40-50 жыл мурун ошолорду угуп, ошолорду талдап, ошолорго баш ийип келишкен. Мына ошол нук кайрадан калыптанып жаткан үчүн Нарк Куржун ушунчалык популярдуулукка ээ болуп, кызыгууну туудуруп атат деп ойлойм. Мага жеткен маалыматтар боюнча Нарк Куржун боюнча мектептерде, жогорку окуу жайларында жана башка жерлерде атайын иш-чаралар өткөзүлүп, сабактар өткөзүлүп, жолугушуулар болуп жатат. Булардын баардыгы абдан жакшы нерсе, бул жакшы нерсе. Мен ошого дагы бир кошумча нерсени айткым келет. Сулайман агайдын сөзүн улайын. Нарк Куржун 2 китеби орто мектептин окуучуларына, студенттерге, жалпы кыргыз окурмандарынан мурун кыргыз аксакалдарына, кыргыз ишмерлерине, чоң ата, чоң энелерге, чоң ата, чоң апаларга ушул китепти кайрадан бир окуп чыгып, өзүнүн ой элегинен өткөзүп, өзү талап кылгандай, өзү каалагандай, азыркы учурда болуп жаткан социалдык, психологиялык, муну атайын белгилейм, психологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө мына ушул маселеге, ушул эмгекке кайрылсак деп ойлойм да. Аксакалдар үчүн бул Нарк Куржун андагы айтылган информацияларды окуп, түшүнүп, тамшанып коюу жетишсиз. Аны өзүнүн жан дүйнөсүнө сиңирип, Жашоого киргизиш керек. Өзүнүн жан дүйнөсүнө сиңирип, өзүнүн жашоосунда балдарына, неберелерине, башка өзүнүн күчүү адамдарга кандайдыр акыл, насыат, таалим, тарбия берүүдө өзүнүн колдонушу талап кылып жатат биздечи. Ансыз болбойт. Бул китепти эгерде биз чындап дидактикалык, таалим, тарбиялык, нускалык жагын карап окусак, ар бир уламышта, ар бир текстте бардык нерсеге карата мамилелер, мисалы үчүн келинге карата мамиле, кош бойлуу келинге карата мамиле кандай, апаларга болгон мамиле кандай. Эң жөнөкөй эле бул жерде Садыр аке жана башкалар борборго окуучуларды жөнөтүп атышып, Садыр акенин өзүнүн бир баласы да жок экенин көрүшөт да жанындагылар. Садыр аке, сенин балдарыңан бирөө да жокко десе айтат да. Жан багарлар бар, мал багарлар бар, анан эл багарлар бар. Өзүнүн баласы же жан багар, же эл багарга, жан багарга же мал багарга кирет. А эл багар өзүнүн баласы жок. Мындай жөн алып карасак, бул уламыш.
Уламыштын болгон болбогонун ким билет, болгонбу болгон эмеспи. Бирок азыр ыялдуу турмушта. Мага мени улуттук университет профессору катары бир 5 баланы, мыкты баланы даярдап бер. Кытай тилин окуталы десе мен кандай кылышым керек? Өзүмдүн бир туугандарым, бала чакамды жөнөтүшүм керекпи же кыргызга кызмат кыла турган адамдарды жөнөтүшүм керек? Бул башка нерсе. Анан аксакалдарыбыз, биз албетте аксакалдарды мен аксакал катары сыйлайм. Алар барктуу, нарктуу, талим тарбиялуу, таасирлүү адамдар. Бул китепти окуган аксакалдар өзлөрүн тойдо, чогулушта, талаада жана башка жерлерде кандай алып жүрүш керек? Эл көзүнчө эмнени айтыш керек дагы, эмнени айтпаш керек? Ошол жөнүндө жакшы маалыматтарды берет да. Мисалы үчүн бизде муну мен жана мамлекеттик ишмер, коомдук ишмер деген көп адамдар телевизордон чыгышат, эл алдында чыгып сүйлөшөт. Эми кечирип койсун, айрымдарын баягы айтып атабы деп көп көңүл бура беришпейт. Эгерде ошол өзлөрүнүн сөзүн кыргыздын нукуралыгынан, кыргыздын ичинен, кыргыздын кыртышынан, кыргыздын өзөгү менен байланыштырып айтып берсе, бул башка нерсе болмок да. Сулайман айтып кетти, жанакы кызматкерлерге дагы бул түздөн тиз тиешелүү болот. Жанакы нарк жөнүндө, руханий аклак жөнүндөгү жарлыктар да бар. Кызмат адамдары, кызмат берген кызматкерлердин баардыгы нарк боюнча, адеп аклак боюнча, рухий байлыктар боюнча өзлөрү үлгү болуш керек деп айтат. Макул, ошол чоң кызматтагылар үлгү болууну каалашты дейли, бирок кандай үлгү болушту билбейт. Алар жөнүндө ушул эмгектен маалымат алышын каалайт элем дагы. Бул китеп боюнча көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүп атат, кайра айтылайын, бирок дагы көбөйтүшүбүз керек. Ар кандай формада, ар кандай методдо, ар кандай ык жолдордо, керектүү жерлерде, кереги жок жерлерде деле айтып, өзүбүздүн нугубузга кайрылыш керек. Кайталап айтайын, кыргыз өзүнүн өзөгүнө, кыргыз өзүнүн тарыхына, кыргыз өзүнүн кыртышына, кыргыз өзүнүн иденттүүлүгүнө барууга азыр укмуштай чаңкап турат. Биз ошону алардын талаптарын канагаттандырышыбыз керек. Анан чет өлкөдө дагы бизден 1 миллиондон ашыгыраак жарандарыбыз бар. Менимче ошол чет өлкөлөрдө бир нече жылдар жашап, кыргыздын баркын, кыргыздын наркын, кыргыздын маданиятын суусап, чаңкап, алардын күчүн көрүп калгандар бул китепти баса калып окуйт. Билесиздер да, Россияда деле өзүнчө уюмдар түзүп алышкан, Туркияда боз үйдү кылышкан, кадимки салт саналардын баарын кылышат. Мына буларга ушул сыяктуу китептер берилген болсо, анда жакшы болот эле. Нарк куржуну жөнүндө көп айтып атабыз, көп айтыла берет. Бирок бул нарк куржуну айтуу менен бүтпөйт. Элге тарап, элге сиңип, эл колдонуп, эл ошо менен азыктанып, эл ошо менен тобо келтирип калганда биздин максат белгилүү деңгээлде жылат. Ошолай бир суроо пайда болуп жатат да, ушул сөздөн сөз чыгыпчы. Негизи баягы улуттук идеологияны жайылтуучулар катары эсептейбиз да биз, сиздердин Сүйүнбек Сапарбекович отурат, жалаң тилчилер отурасыздар. Улуттук идеологияны жайылтуучу катары кабыл алабыз дегендин себеби, бүгүнкү күндө бизде жаш муундарга анча жетпей атат да. Мисалы, коңшулаш казак элин алып карасак, өздөрүнүн баягы ушундай нарк каада салттарын мультфильм вариантында берип атышат, тынбайчы, ушул казак тилинде. Бизде ошол бала бакча, мектеп жашындагы балдарга жетпей аткандай болуп жатат ушул нерсечи. Албетте баягы китеп чыгып атат, чоңдор окуп атабыз, көбүнчө муну интеллигенция катмары окуйбуз, ошондо дагы мугалимдер, көбүнчө интеллигенция катмарынан аксакалдар окуш мүмкүн. Ошону жаш муундарга, мондай көчөт муундарга кандай бир жеткирүүнүн жолдору барбы агай? Ошону бар. Азыр кибер заман деп айтып атпайсызбы? Азыр адатта биз баарыбыз эле мектептин окуучулары окубай калды, талим тарбия берилбей калды, билбей калды, мынтпей калды дейбиз. Мен маселени экинчи жагынан карайм. Ата-эне, аксакалдар, айыл аксакалдары эмне кылып атабыз? Эмне үчүн булардын милдети каралбайт? Мына ушул жактан келсек, ушул улуттук нарк дагы ошол маселенин бир жагын чечип берет. Баланы тарбияланбай атат, жакшы окубай атат, балада эмес, бизде. Мектепте эмес, бизде, чөйрөдө, коомдо деп ойлойм. Мен 40 жылдан ашык педагогтук тажрыйбам бар. Жаман окуучу болбойт, жаман педагог болот деген нерсе бар.
ушул наркты таратуу, наркологко тарбиялоо кандай каражаттары болушу мүмкүн деген суроо болуп атпайбы? Ошол маселе боюнча менин оюмда да мындай да, мына өзүңөр жакшы айтып кеттиңер, жанагы казак турган казак элибиздин мисалындагы. Мен ошолор дагы көп байкайм да. Өзбек элинин дагы көп бир үлгү аларлык айрым бир теле берүүлөр бар. Мисалы, көчөдө карыя 4 бала менен, 5 бала менен келет, бөбөк балдар менен кичинекей. Анан бир эстеликтин жанына келет. Анын балдар сурайт: "Ой, дада, могу кимдин эстелиги?" деп. Балдарым, билбейсиңерби? Бул Алишер Наваи деген дадаңар да. Ал ким болгон дейт. Кел отургула балдарым. Мен Алишер Наваи дадаңар жөнүндө айтып берейин. Ал элге момундай эмгек сиңирип, мындай баалуулуктарды калтырган дейт да, мисалы. Болбосо, мына Сүгөм өзү айтты жанагы торгой жөнүндөгү уламышты. Элди коргогон кеп эле курал эмес, сөз менен дагы, өнөр менен дагы коргоп атпайбы? Болбосо жанагы сулуулуктан баягы сүрдөгөн кылыш деген сөз дагы. Мына ушундайларды ролик катары берсе болот. Ролик кылып туруп, ошондойлорду ролик менен 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк роликтерди тартып жасаса, укмуштуу таасир болот. Мына ушул нарктагы ичиндеги сөздөр жанагы мал багарлар менен жан багарларды калтырып келдим деген сыяктуу. Болбосо, мына жакында бир сөз отуруп сүйлөштүк элек. Бала падыша. Баланы бир кыргыздар падышадай көргөн. Бөбөгүндө бөпөлө, эстээринде телчит, жеткинчегине жетил, өспүрүмүндө өстүр, эрезеге жеткенде элге кош деп айткан да. Мына ошол сыяктуу, мына ушундай нерселердин баардыгын мындай нарктуулук. Ошонун баардыгын роликтер менен, ал турбай жанагындай инсценировка, сценарий түзүп туруп, сонун мультфильмдерди тартса болот. Мына жакында бир дайыр окуяны сүйлөштүк элек. Чоң ата үйгө келет, анан келин төргө отурган чоң атага кымыз сунат. Кымыз сунса, небере мага берчи деп баягы колун сунуп жатпайбы? Кичинекей небере. Анан тиги апасы уялып кетип: "Эй балам, тынч отурчу, азыр чоң атаң ичсин да. Чоң атаңдан кийин сен ичесиң" десе, балам, бала падыша деген. Биринчи бала падышага сунчу деп тиги чоң ата айтып атпайбы? Мына ушундайларды ролик менен берсек болобу? Болот. Салижан аке туура айткан. Кыргыздар публичный күйөт, ишке келгенде унутуп коет деп. Ошон үчүн биз көп нерселерди айтабыз, бирок көп нерселерди жасай албайбыз. Мына ушуларды жанагындай кибер заман деп атканда ошонун өзүн пайдаланыш керек. Роликтерди тартыш керек, мультфильмдерди тартыш керек. Көп нерселер жасаса болот. Жасалып атат. 1 мүнөттөн 3 мүнөттүн деңгээлинде көптөгөн роликтер тартылды. Интернет айдыңында жарыяланып жүрөт. Бирок сиздин сөзүңүз туулайм, муну көбөйтүш керек, кеңейтиш керек. Ушуну Сулайман агай айтып атпайбы? Азыр мектептерде нарк сааттары өтүп атат. Ошто, Жалал-Абадта, Көлдө нарк кербени кетти. Ушундай аксакалдар чогулуп алып, арасында жаштар болуп алып, нарк кербени класстар менен жолугуп атат, айыл аксакалдар менен жолугуп атат. Жөн эле туруп калган жок да. Мына быйыл өзгөчө катуу башталды ушул кыймыл. Мына азыр Ош шаарында ар бир мектепти кыдырып чыгышты. Анан ошол кичинекей роликтерди көргөзүп атышат. Роликтерди тартып алышып, бардык телеканалдардан кетирип атышат. Муну жөн эле ушул учурда көбөйтүш керек, кеңейтиш керек. Жана жаңы интерпретация, жаңы аныктама менен элге жайылтыш керек. Мисалы үчүн Бурулсун Бабашева нарк куржунду окуп отуруп, кийин нарк куржун 2 дегенге нарк баяндар толукталды. Көп нарк баян кошулду. Ошону окуп, ошо жердеги айрым сөз түркүмдөрү, айрым сөз байланыштары, кепти кандай колдонуу, мисалы үчүн эриш аркак иш кылалы деген сөз бар. Бирок мурда Манаста
Kanыбек romanında, Bizdin zamandın kişileri romanında erişteşip iş kılgıla. Kalыңардан келбей қалады. Арқашташып жүрген балдар аттың башын бұрса, бияққа чаң тополоң түшіп қалады деп. Екі сөзді екі бөлек мағына менен, бірақ бір эле ойды туюндурганды пайдаланышканда кийинчерээк бул эриш аркак кошмо сөз катары пайдаланып калган. А мен өзүмдүн кээ бир жазганымда Суке экөөбүз эриштешип иш кылбайлык, эки жакка чачырабай. Бул чогулуп эле иш кылалы деген сөз. Мен мисалы үчүн спокойный ночь же тиге деген сөздү таттуу таң ашыңыз деп коем. Таң ашыңыз жакшы болсун деп коем. Таттуу терең таң ашууну каалайм деп коем. Спокойный ночь деген эле сөздү ушинтип айткым келет. Таң ашыралык жакшынакай деп. Негедир бул сөздү жылкыны суутардын алдында асап айлап койгон көрүнүштү жылкыны таң ашырып коюптур дейт. Жылкыны тынчытып, жылкыны салдырып деп. Бирок башка сөз керметтер Белек Солтоноев да Тазабек заман ичинде бирине бири жазган катында Тазаке эми жакшы таң ашыңыз, буюрса эртең жолугарбыз деген сөзүн окуп алып, мен жайып атам Жеңишбек агай. Жатарда баюшеңизге айтыңыз, жакшы таң ашалы деп туруп экөөгө эки жакты карап жатты болду. Суке экөөбүз жазышып отурсак, Суке кеч кирип кетти эми, болду. Таттуу таң ашуу каалайм деп коем. Өзү неме да? Бул өзү өрмөк соккондогу термин. Мисалы, алдында үстүндө эки багытта кеткен, улама кеткен жиптер. Анан бир убакта адыргы менен кылыч иштейт да, ошондо момундай болуп биригет. Ошондо моногу жерди аркак аралап кетет. Анан кайра бириккенде жамалып калат. Эриш аркак деген ошол да. Анда эмесе бүгүн ошол Нарк Куржун 2 китебин жазган, ошол китептин түзүүчүсү Бурулсун Бабашева эжеге сөз берсек, Бурулсун эже ошол китепти жазуудагы жеке мындай кандай зарылдыктан улам жазып калдыңыз жана ошол Нарк Куржун 1деги негизи эле Нарк Куржун китебиндеги эмнелерди чечмеледиңиз, сөздөрүн кайсыл тарабынан, кайсыл жагынан чечмеледиңиз, ошол боюнча сөз кылып берсеңиз. Азыр заман өнүгүп, элдин баары илимий жактан, техникалык жактан өнүгүп атканы менен баягы эл арасында нарктын жоголуп баратканы адамдар өтө өкүндүрөт да. Мен Сүйүнбек Касманбетов агайдын Нарк Куржуну чыкканда, муну мен жанагы муз жаргыч корабльдер болот го, мен ошондой ойлодум да, ошондой сездим. Себеби чейрек кылымдардан бери кыргыздар өзүбүздүн наркыбызды жоготуп баратканбыз. Наркыбыз менен кошо тилибизди жоготуп баратканбыз. А нарк эмнеден келип чыгат? Нарк ошо биздин салт санаабыз, үрп адатыбыз менен коштолуп жүрүп, анан наркыбыз болот. Ошо салтыбызды кармап, жазылбаган салттарыбызды кармап, жазылбаган салттарыбызды муунга өткөрүп, биз наркыбызды кармап келгенбиз. Агай, Сүйүнбек Касманбетов агай Нарк Куржунун баяндарын Фейсбукка жазып баштаганда, мен ошону биринчи окуганда эле ушундай бир могу жерде жүрөгүмдү көңтөрүп чыккан бир нерсе болду да. Мен 25-30 жылдан бери коркуп, кийинки менин неберелеримдин, балдарымдын келечеги кандай болот деп коркуп жүргөн нерсеге бир музду жарып, ачып берип коюп, тарбиянын бир багытын көргөзүп койгондой болду. Бул эмне себептен? Кай тарапка барбалы, кай жака бирөө менен маек курбайлы, Сулайман агай айткандай, биз наркты көбүнчө интеллигент чөйрөсү дейт, окутуучулар, билим берүү тармактары көбүнчө кармалат, жөнөкөй адамдар карманбай атат. Жөнөкөй адамдар өзү наркты билбесе, анан каяктагы балдарга наркты үйрөтөт. Агайдан ошол Нарк Куржунда баяндарды окудум дагы, сөздөрү, көп сөздөрү мага түшүнүксүз болду. Аны мен сөздөрдү алдым дагы, китептерден издей баштадым. Чыгармалардан карадым, кайсы чыгармаларда кездешет, тиги жакта кандай, сөздүктөрдө кандай. Агайдын чыгармасында, баяндарында фразологизмдер аябай көп колдонулат. Литота, көркөм сөз каражаттарынын метонимия, метафора, анан вербалдык байланыштардан сырткары вербалдык эмес байланыштар абдан көп. Муну ошол вербалдык эмес байланыштын баягы түбүн түшүнгөн киши түшүнөт да. Мисалга алсак, жөн гана бир баам деген баян бар да. Баам деген баян болгону 6 эле сүйлөмдөн турат. Бирок ошонун ичиндеги вербалдык да, вербалдык эмес да байланыштарга тереңден көңүл буруп көрсөк, бул тарбиялык касиет аябай чоң.
Бизде кыргыздарда баягыдан айтып келебиз го. Керегим сага айтам, келиним сен ук. Угум сага айтам, уулум сен ук деп. Мисалы баамда карап турсаңыздар, жигиттер камчыны кончуна кысып келип, боз үйдүн ичине кирип, баарлаша башташат. Анан муну байкабаган киши жөн эле камчыны көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Бирок ошо байыркы наркты, салтты көргөзүп атат агай, баса белгилеп атат. Бул жерде камчы негизги карман болбойт да, бирок тереңден алып көрсөк, камчы карман болуп эсептелет. Себеби камчыны согончугуна сайып илип келгенде ал эмнени түшүндүрүп атат? Биз шашпай келип отуруп сүйлөшөбүз дейт. Эркектер сүйлөшүп атат, бирок ошол очок ээси аял ошо камчынын каякта турганынан эле билет, түшүндү дагы. Демек булар шашпай кеп кеңешке келишти, сүйлөшкөн атат. Аларга ошо тамактандырууга бир камдык көрүүгө даярдана башташат да. Ошол нерсе кыргыздар байыртан эле баардык жүрүм туруму, кылган кыймылдары, иш-аракеттери жада калса, кийимдери менен сүйлөбөй туруп, бул вербалдык эмес каражаттар баардыгын айтып койгон да. Камчыны мисалы үчүн келип туруп боз үйдүн угуна илип койсо, бул деген мен шашпайм, мен бүгүн бул үйгө түнөм деген сөз. Демек ошонусун үйдүн ээси байбиче же аял келин карап туруп эле сурабайт, сен бүгүн жатасыңбы, жатпайсыңбы? Жок, демек бул коно турган конок экен деп туруп эле ага тамакты даярдап, жата турган ордун даярдап койгон. Ошондой бир вербалдык эмес көрүнүш бар. Экинчи бир нерсе бар, ушул эле баянда. Ошол сүйлөшүп отурган жигиттерге кош бойлуу келин сыңар тизелей отуруп, чаначты кайрып, анан кымыз куя баштады дейт. Ушул нерсени дагы бир тасма сыяктуу элестетсе болот да. Мынан эч нерсени алып чыкпаса деле болот. Бирок ошону түшүнгөн киши бул жерде биринчиден кыргыздын аялдын, кыргыз ургачысынын маданиятын көргөзүп атат. Көрсөңүз, кош бойлуу келин сыңар тизелеп отуруп дейт. Сыңар деген эмнени түшүндүрөт? Бир дегенди түшүндүрөт да. Демек бир бутун тизелеп тартып алды да, экинчи бутуна коюп өзү отурду. Бул ошону ошол жерде турган адамдарды биринчиден адамдарга карата сыйын билдирип атат. Экинчиден ошо жаш келиндер өзүнүн жашты курагында билгизет да, бул жаштар ошону сыңар тизелеп отурган. Ал эми байбичелер, орто жаштан өтүп калгандар бир бутун сунуп, бир бутун тизесинен өзүнө тартып отурушчу. Көрдүңүзбү? Бул жерде этнопедагогика жатат, этика жатат. Андан сырткары жана чанашты кайрып деп атат. Анан кайрыгы акыркы кайрыкка жеткенде дейт. Элестетсеңиз, чанашты чөмүш менен азыркыда идишке куюп алып кымызды куйган жок. Алдыдагы улам кайрып куюп атат. Бул жерде этнография, кыргыздын этнографиясы билинип атат. Кыргыздын байыркы доордогу жашоосун чагылдырып атат. Көрдүңүздөрбү? Бир эле кыймылдар менен эмненин баарын айтып кетип атат. Бул наркты кош айтып атат, анан чечмеленишти айтып атат, анан кепти ошол кыймыл менен гана билдирип атат. Байкаган кишиге бул өтө баамчылдыкка түрткөн нерсе да. Анан кайрыгы, чанаштын кайрыгы акырына жеткенде жатат. Ошо кайрык төгөнгөн сайын кымыз азайып баратат да. Демек кымыз төгөндү. Анан ошол келин акырын жер таяна турду дагы, жер таяна деген дагы эмнени билдирет? Бул деген жөнөкөй келин болсо, боюнда жок болсо, түз эле туруп кетмек. Жер таянды, демек билинет курсагында бала бар экени, боюнда бар экени. Жери таянып турду дагы, анан чанашты жаңыртмакка сыртка чыгып кетти дейт. Бул жерде метонимия бар. Чанашты биз жаңыртпайт да, жаңы чанашты алып келбейт. Ичине чанаштын ичине кайра жаңы толтура кымыз куюп келет. Көрдүңүздөрбү? Мына ошолорду көрүп туруп, анан менде абдан кызыгуу жаралды да, эмне себептен мен ошо канча жыл тилчи болуп иштесем дагы айрым ушундай тилдеги көркөм сөз каражаттарды билбейм. Аны ошол мага биринчиден кызыгуу жаратты. Экинчиден жанагындай ар бир кыймылдарды алты сүйлөм менен көркөмдөп жазып койгондун өзү бир нерсени ойготту да бул жерде. Анан демек ушул нерсени алып чыгыш керек. Себеби бизде күн өткөн сайын чоркок тил көбөйүп баратат. Балдарыбыз могул чоркок тил менен сүйлөп калды. Анткени биз интернет аркылуу оа дейбиз, дейбиз, анан даяр смайликтерди жөнөтүп жиберебиз. Анан биз өзүбүз улуу адамдар, улуу муундар ошо сөздүн маанисин түшүнбөсөк, өзүбүз сүйлөй албасак, анан каяктагы балдарга тарбия бере алабыз? Балдарга жанагындай жөн гана тынч отур болбойт дегенден көрө, керегим сага айтам, келиним сен ук, уулум сага айтам, уулум сен ук дегендей кыйыта айтып өткөндө, бала ошо сөздүн маанисин тапканга чейин көп нерсени ойлонот да. Биринчиден балада ой жүгүртүү сапаты өсөт. Экинчиден ошондон тыянак чыгарылат.
үчүнчүдөн ошо биз айткан сөздү жаттап калат. Анан өсүп бара жаткан муун менден бир сөз угат, дагы бир жерден дагы бир сөз угат. Ушундай нарктуу сөздөрдү угуп отуруп, анан нарктуулукка тарбияланат да. Анан ошол нерсе абдан керек экен деген ниетте талоого алганга кириштим. Бул агай менен кеңешип, албетте агай экөөбүз сүйлөшүп, анан айта кете турган нерсе, агайдын бир демеси болгон, айтканы болгон, бул талдоо тарбия үйдөн башталат да, балдардан баштап мектептеги балдарга жеткиликтүү болушун үчүн илимий терминдер колдонулбасын, илимий өңүттөн эмес, жөнөкөй тил менен талоого алынса деген да, анткени ошо мектептеги балдар түшүнсүн деп, анткени мектептеги балдар менен илимпоздордун ортосунда айырма абдан чоң да, ошо балдарга жатык болсун, түшүнүктүү болсун, ошол негизде ошол багытта талоого алыш керек дегенде ошондой талоого алдык. Анан бир өзгөчөлүк бар да, мен агайдын баяндарын окуп атканда темаларга агай эки тарабынан тең көп чекиттерден коюп коет да. Мындай карасак, бул кыргыз тилинин эрежесине жатпаган тыш нерсе. Бирок ошол нерсени ката деп алганга биздин акыбыз жок. Себеби карап туруңуз, агайдын жазган баяндары бирин бири окуялар, бирин бири улап турушат. Демек, башында теманын башында 3 чекит коюлса, демек ушул баян тууралуу мурда баян болгон. Ошону мен угулап атам, андан аркысы бүтө элек деген нерсени билдирет да. Карасаңыз, чын эле айтып атпайсызбы, элден алган наркты кайра азыр интерпретациялап элге жеткирип атабыз дейбиз. Ошо биздин ата бабаларыбыз ушундай наркты сактап, ошонун баары жанагындай жөнөкөй кыймыл аракети, үйдөгү жасаган, сырттагы жасаган иштери жада калса, жоопкерчиликке аттанганда дагы ар бир жасаган жөрөлгөлөрдүн баардыгы тең нарк болуп келсе, ошонун баары кайсы бир учурларда постсоветтик доордон кийин багы биз заманбап болобуз деп европалашып кетип, анан көп нерсени унутуп койдук да. Унутуп койгондо баягы каада салттар деген өзгөрүп баратканда, каада салт менен кошо, кыргыздын каада салты менен кошо кыргыздын нукура эне тили сакталат да, эне тил жоголуп бараткан. Ошол эне тилди мына агай ушул китепке киргизип койду. Анан мага кызыгуу жаратты дагы, анан агай менен кеңешип ушундай ишти жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан мен агайга ушул нарк куржундун тексттерин талдаганга мага уруксат бергенге мен агайга терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен жөн гана муну окуп койбостон, мен муну азыр үйүмдө да ошол баягы мен адамбыз да, бала тарбиялоодо, небере тарбиялоодо жаңылып кеткенден ушуну эстей калам да, эстей калып, жок андай эмес, ушундай кылыш керек эле деп ошону агай айткандай балдар гана эмес, 60, 70, 80 жаштагы адамдар дагы ушу менен түзүлүшүш керек. Демек, бул азыркы учурда эң керектүү нерсе. Мектептерге адеп сабактарында ушуну колдонсо эң чоң, биринчиден бул тарбия, этнопедагогика жатат түбүндө, экинчиден кеп байлыгын өстүрүү, үчүнчүдөн мында чоң нерсе, кийинки муунга чоң пайда алып келе турган нерсе, бул кыргыздын каныбызда баяртан бери келе жаткан баягы наркыбызга кайра кайтуу башталат. Ошол үчүн айтып атам, жана музду жарып чыккан сыяктуу баяндар катары кабыл алдым деп. Акыркы кездерде нарк куржундан кабар алган, Facebook баракчадан окуган нарк куржун китептеринин биринчиси, экинчиси жакында чыгып атат. Ушулардын негизинде кичинекей форматтагы видео роликтер тартылып жатат. Эң эле көп тартылды, баары жарыяланып атат. Тилекке каршы көп адамдарыбызга жетпей, алар эмнеге тартылбай жатат деп сурашат экен. Экинчиден, нарк баяндар тууралуу роликтер, окуулар, комуздун коштосундагы окуулардын баары тең тартылып кеңири жайылтылып атат. Өзгөчө Жалал Абад, Баткен, Ош облусунда нарк кыймылы, нарк кербен, нарк жүрүш, нарк куржун, нарк сааттар деп кетип атат. Кафедраларда Ош университетинин кафедраларында атайын илимий изилдөөлөргө алган аспиранттарыбыз дагы бар. Анан тууралуу айтып атышат, коомчулукчу ушу көп болсо экен депчи. Бүгүн маселе ошону кеңири жайып көбөйтүү жагында болуп жатат. Бул каражатка такалат. Быйыл ал каражаттар дагы каралды. Кудай буюрса, ошо биздин телеканалдардан, радио эфирлерден жанагы окума китеп, аудио китеп деп ачпай ошол ал дагы чыкты. Кеңири жайылып атат. Кыргыз мамлекетинде нарк саясатын жандандыруу боюнча мамлекеттик программа кабыл алган, президент кол койгон, өкмөт токтомун чыгарды, нарк тууралуу указ
Анан жакында эле президенттин указы менен топтолгон Кыргызстан идеологиясы иштеп чыгуучу топ дагы өзүнүн оңгу жол деген концепциясы иштеп чыгып, доктринасын иштеп чыгып, мына бир 2-3 күндүн ичинде кол коюлат. 1 жылга чейин аябай талкуу болду. 9 ай бою катуу талкуу болду. Мына профессор агай да катышты. Ошо талкуунун негизинде ошол документ жаралды. Кудай буйруса ал коомчулукка чыгат. Анан эми бир жолу баса кетип кетейин. Мына Нарк Куржун 2-де дагы роликтерди чыгарууга, ошол тууралуу мультфильмдерди тартууга негизги багытты Бурулсун Бабашева түзүп берди. Түшүндүрүп берди. Синопсис жазгандай эле да. Эмнени түшүндүрөт, эмнени айткысы келген, кайсы жагдайга туура келип атат. Манас жөнүндө, акелери жөнүндө дегеле ар кандай көрүнүштөргө биздин Нарк Куржундар президенттин кайсы указына дал келип калып атат. Адеп, ахлак, иман, салт, адат, күч, намыс, ар, дил деген түшүнүктөрүбүз бар да. Анан кээ бир мамлекеттик документтерде, мамлекеттик чоң иш-чараларда кээ бир багыттар боюнча конференциялар өтүп калат. Же бир белгилөөчү күндөр өтүп калат. Анан ошого жараша мен ошо баяндарды жазам да. Анан ошону ошол айрым даярдыгы бар окумуштуу адамдар жакшы талдап, жакшы жазып чыгышты да. Бүгүнкү күндө ошо Нарк Куржун 2-де ошо шарттар түзүлдү. Ошол роликтерди тартканга. Мен билем бир 50-ге жакын ролик тартылып интернет айдыңанда Жеңишгүл эже тарабынан жайылып атат. Жеңишгүл Өзбекова эжекебиз тартты, биринчи 10-ду тартты, анан 20-ны тартты ошо роликтердин негизинде. Бирок биз каалагандай балким болбой аткан чыгар. Теледен байма-бай берилип турса деген. Ооба. Мындай тапшырма бар, ошол менин окуумда ар кандай варианттарда берилип атат, бирок муну кеңейтиш керек го деген тилек бар. Ушуну дагы кеңири жайылтабыз, айтабыз. Эми мамлекет өзүнүн мамлекеттин машинасы аркылуу жашайт да. Анда мыйзамдар бар. Бизде жазылбаган мыйзамдар деп коер элек. Уят, табии, намыс дегендерге келгенде, бул элдик жазылбаган мыйзамдар. Аны ар ким аткарыш керек деп койчу да. Көрсө ошол мына бүгүн биз сөз кылып аткан нарктуулуктардын түбү ошолор да. Биз 70-жылдары студент болуп жүргөндө мындай деген сөз болор эле. Күү бул баягы элдик бир чыгармачылык катары келди, мындан ары күү жаралбайт деген сөз болор эле. Манасчылык деле бүттү. Акыркы манасчы Уркаш Мамбеталиев деп айтчубуз. Акындар, төкмөлөр бүттү. Мунун акыркы төкмө эстебес менен бүтөт, ана Замирбек менен бүтөт деп сөз болчу. Көрсө, бул биздин баягы социализмди куруп бүттүген коммунизм болот. Коммунизм болгондо бардыгы башкача болот. Элдик оозуки чыгармачылык, улуттук өзгөчөлүк, улуттук салт, нарк дегендер болбойт деген тарбия менен чоңоюп турбуз да. Мына ошондой кезде жанагындай Конфуцийдин сөзү эске түшөр эле да. Улуттун баягы элдин падышасы, өлкөнүн президенти күчтүү болуп, күчтүү мыйзамдар менен элди ушундай титирете башкарса, элдер ошол мыйзамдан качып, эптеп жол таап куйтулукка көнөт деген экен. Жок, эгерде падышабыз нарктуу болсо, падыша нарк менен, салт менен, каадалар менен, үрп адаттар менен башкарса, эл уяттуу болот, намыстуу болот деп. Мына мен ушуну жанагы Кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү деген китебимде ушуну жазгам да. Нарктуу башкаруу, нарктуу көзөмөл, нарктуу жазалоо, прокуратура, соттор айтып атат. Нарктуу аткаруу, мисалы, өкмөт, нарктуу жетекчилик, балким министрлер, мисалы, нарктуу жашоо бул ар бир карапайым эл. Тойлордо дагы, үйүбүздө дагы, тасмалдап отурганда дагы нарктуу отурсак, балдарыбызга ошол тарбия. Нарк кайдан элге жетет? Үйдөн.
үйдө эртең менен турганда неберең ассалаумағалейкум чоң ата кандай жакшы жаттыңызбы дебесе, анда үйдө мындай моралдык, психологиялык жагдай кандай экенин түшүнбөйм. Ал тургай чоң ата менен неберенин эмоционалдык байланышы жок деп айтат элем да. Көлдүн нар жагында, көлдүн бери жагында турган небере менен чоң ата айда жылда бир кездешпесе, анда муундардын байланышы кайда? Адамдардагы мына ушундай сапаттар каяктан элге сиңет? Мен ушул жерде мына бул ушундагы туура айтты, адеп сабактары. Мен адеп сабактары деген азыр жок. Мен нарк сабактары издеп айтар элем да. Мына жогорудагы нарк тууралуу указдын негизинде Зүгөм жакшы айтып кетти. 22 жылы майда, июнда улуттук нарк жөнүндө указ чыкты. Ошол жылдын сентябрдын 2-синде нарк программасына президент кол койду. Мына ошону чогуу түзгөнбүз ошондо. Ошондо мен момундай бир 4 нерсени киргизгем. Нарктуу инсанды калыптандыруу. Нарктуу инсандан нарктуу коом калыптанат дегем да. Анан нарктуу материалдык маданиятты сактабасак, руханий нарктуулук маданиятыбызды сактабасак, анда нарктуу коом болбойт деген да. Чечим ушундай структура айтылган да. Мына ошол программада мектептерде нарк сабактары киргизилсин деген жобону жазганбыз. Ошол боюнча нарк сабактарынын программасын жаздык. Ошол программада мындай 4 нерсе бар. Биринчи, нарктуулук жөнүндө түшүнүктөрдү бериш керек. Эми нарктуулук тарбияга чейин көп нерсе бар. Мисалы, нарктуулук түшүнүктөрдү билиш керек. Нарктуулук билимдерге ээ болуш керек. Нарктуу жүрүм-турумду билиш керек. Нарктуу мамилени билиш керек. Анда нарктуу касиетке ээ болот. Нарктуу касиетке ээ болгондо гана нарктуулук тарбияга жетет. Мына ушундай иерархиядагы жеткен, жүрүп отурган иш-аракет болбосо, жетпейт да. Мына сөздүрдө түшүндүрбөсө жетпейт дегендей. Анан ошол программада дагы көп нерселерди бергем. Мен баягы балдарды көтөрүү жөнүндө. Мисалы, 5-класстан баштап ар бир класстын балдары мындай улуттук акциялар менен чыгат. Таза Кыргызстан үчүн, коррупциясыз Кыргызстан үчүн, билимдүү Кыргызстан үчүн, дагы нарктуу Кыргызстан үчүн деген сыяктуу да. Ошол программа азыр мектептерге жете турган болуп чыгарылды. Мектептерге буюрса таркатылып алып атат. Анан баягы эстер кезиндеги тарбиялык жумуштар бүгүн калып калды. Мына ошол биздин тарбиялык багытыбыз ушул нарк тарбиясы. Мен айтат элем, нарк тарбиясынан улуттук идеологияга барыш керек. Нарктуулук тарбиядан нарктуулук идеологияга жетсек, антесе биздин андан башка эчтекебиз жок. Ошон үчүн ушул нарк идеологиясын сиңирүү, ошол үчүн жанагындай иш-аракеттер менен жаштардан баштап жеткирүү бул өзгөчө маанилүү деп эсептелет. Бул мектептин жалпы билим берүү, тарбия берүү системасынын чоң милдети деп эсептейм да. Нарк жөнүндө сөз кылганда, нарктын барк баасы жөнүндө айтканда бир нерсени билишибиз керек да. Нарк деген түшүнүк, нарк деген касиет бардык улуттарда бар. Же өнүккөн, же начарыраак формада болот. Бирок ошол ар бир улуттун, ар бир элдин наркы экинчи элге эч нерсеси жагынан жарабайт да. Бизде деле мисалы үчүн экономикалык өнүгүү, аркы берик боюнча өнүгүү, мисалы үчүн 100 өлкө болсо, 100 өлкөнүн өнүгүүсүнүн өзүнүн модельдери бар да. Туурабы? А эмне үчүн бир өнүккөн өлкөнүн, мисалы үчүн Сингапурдун, Кытайдын же башканын ошол моделин алып туруп эле, алып келип бизге ошол модельди колдонуп койсок, өнүгүү болгон жок. Бизге бул сыяктуу аракеттер болгон, биз Швейцария болобуз деген десеңиздеби, Бирок боло албадык. Эмне үчүн? Демек баягы
улуттун улут катары, элдин эл катары, мамлекеттин мамлекет катары өнүгүшү сырткы кандайдыр бир даяр моделдерге эмес, ошол улуттун, ошол элдин, ошол өлкө мамлекеттин ички өзгөчөлүктөрүнө, ички байлыгына, ички таанып билүүсүнө, ички мүмкүнчүлүктөрүнө негизделгенде гана өнүгөт экен да. Демек биздин улуттун улут катары өнүгүшүнүн негизги руханий, материалдык эмес, руханий байлыгы, руханий керектүү нерсе бул биздин кыргыздын улуттук наркы экен. Наркы дегенде биз кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бардыгын түшүнүшүбүз керек. Материалдык нарктуулуктар да бар, идеалдык руханий нарктуулуктар бар. Ушулардын бардыгын бириктирип карап келип, бул улуттук нарктын негизинде өнүгүшүбүз үчүн биз азыркы муун, азыркы кыргыз жараны улуттук нарк жөнүндө, улуттук нарктын тарыхы жөнүндө жок дегенде жарым жартылай билимдерге ээ болушубуз керек. Жетекчилик ага караганда эки эсе көбүрөөк билиш керек. Нарк бул башкаруу. Эгер наркты азыркы тил менен айтсаң, бул менеджер. Демек, нарктуулукту кайсыл жагына алып барсаңар жарай берет. Нарк бул медицина, нарк бул физика, химия, кете беребиз. Ошондуктан нарк дегенде кыргыздын улуттук наркы Кудайга шүгүр. Жана кыргыздын эң байыркы элдерден экендигин биз ушул сакталып калган, ушул күнгө чейин сакталып калган материалдык жана идеалдык байлыктарыбыздан, наркыбыздан көрөбүз да. Мисалы үчүн башка кошуна эле улуттар, кошуна эле элдер силердин тарыхыңар бизде болгондо атаңанат дейт. Кандай жазат элек дейт. Биз ошолорго өзүбүз кайрылып келе жатабыз да. Бул эң жакшы нерсе. Бул жакшы жана Кудай жалгасын жакшы багыт катары түшүнүп, аңдап түшүнүп, ага биз ар бир жанан бардыгыбыз колдон келишинче жардам беришибиз керек. Мына ушундай сөз болуп атканда дагы бир нерсени айтып коеюн. Могу Нарк Куржун, Жол санааты аркы жөнүндө сөз кыла баштаганда эле айрым менин замандаштарым бул китептерди Сүйүнбек Касманбет жазган үчүн дегендей да нерселерди угуп жүрөм да. Кеп кимдин жазганында эмес, кеп эмнени жазганында, жана аны кандай жазганында, жана ал жазылган нерсе азыр коомго кандай кызмат кылалы керек болот деген нерсе. Мисалы үчүн Манастын автору жок да. Бирок Манасты сыйлайбыз да биз, Манастыр эмес, андан кийинки эпосторду деле сыйлайбыз. Кеп аны ким айтканында эмес, кеп анын кандай айтылгандыгында, анан кандай кызмат кылгандыгында. Ушуну айтайын дегем. Кыргыз элинде айтылып жүрбөйбү? Хан бийлигинен нарк бийлиги күчтүү депчи. Анан ошол биз Шабдан Баатырды жеке кыргыздын тарыхын алтын тамгалар менен жазылбастан бүткүл Россия элинин тарыхында алтын тамга менен аты жазылган адам да. Анан ошол Шабдан Баатыр дейт. Бул баянда бар да, Шабдан Баатыр боз үйүнө аңчылыктан жигиттер менен келе жатканда жолдо катуу жамгыр жаап, борошулуп, шамал уруп келе жатат дейт. Келе жатып өргөнүн боз үйүнүн астына келгенде Шабдан Баатыр колун көтөрүп, акырынгыла өргөдө келин бар экен деп айтат. Көрдүңүздөрбү? Анан ошондо жигиттер айтат, чаптырып келип, сиз кире бериңиз, эшикте жамгыр болуп атпайбы, ушуп каласыз десе, жок дейт, күтүп тургула, келин бар экен дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде нарк турат. Ошончолук элдин башын бириктирген ошончолук баатыр Шабдан бир келинди боз үйдүн ичинде экен деп үстүнө кирген жок. Ушул жерде нарк жатат. Анан алардын келгенин аттын дабышынан кийин туйду да, анан бир кезде эргилчек көтөрүп дейт. Көрдүңүздөрбү? Эргилчек деген сөз. Эргилчек бул азыр биз колдонбой калдык да, боз үйдүн эшиги деп эле айтып коебуз. Анан эшикти азыр баягы заманбап кылып ачканга ылайыктуу экиге ачып жыгачта эле жасап койдук да. Ал учурда эргилчек, ошо боз үйдүн эргилчегин чийдин бетине кийизди коюп туруп, анан кийин тепкич сыяктуу мындай шаты сыяктуу көтөрүп, анан илип коюшчу экен да. Ошону эргилчек деп аталат экен. Ошону ачып, анан келин өйдө карабай, көзүн жогору көтөрбөй ылдый карап туруп, анан кийин ханым өргөнгүз даяр деп кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Ал дагы келин дагы ыйбаны көрсөтүп атат. Анткени алардын бийлерин ал даяр эмес болчу да. Жамгыр жаап калып эле, убагынан эрте келип калды. Ошон үчүн өргөнгүз даяр деди. Андан кийин барып алар түшүп, акырын
учурашып койгонун өргөгө кирип кетет. Ошол үчүн жана сиздин сөзүңүзгө жооп катары ошо хан бийлигинен нарк бийлиги жогору деген ошондон калган экен. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин Нарк Куржун 2 китебинин айланасында болгон кыргыз элинин наркын сактаган, ошол наркты жайылтуучу кыргыз элинин аттуу баштуу инсандары менен болгон талкуубуз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар. Мындан кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң.